мына Ош шаарынын ош тазалыгы. Биз өзүбүз ушул ош тазалык боюнча бир канча жолу инвестор алып келгенбиз шаарга. Ушул мусорду деле биз бесплатно өзүбүз алып жасайлык, ушул фабрикаларын курайлык, кайрадан иштеп чыгарайлы буларды, пластик болсун, клеенкасы болсун деген ой менен инвесторлор келип атат. Алар айтып атат, биз силерге дейт полигонду эле арендага бере алабыз дейт. Анан полигонду арендага бергенден кийин тазалыкта башка адам менен сүйлөшүп алат экен да, ошол мусорду терип атканда пайдалуу мусорду өздөрү терип алат экен. Анан бизге полигонго алып келип берет экен. Эми мындай болбош керек да. Бул нерсе же өкмөттө болуш керек, өкмөттө болсо өкмөт бюджеттен ажыратып, өнүгүү жолун биз өнүгүшүбүз керек да. Ажыратып, ошол чоңда акча кетпейт буларгачы. Ошол переобрабатывающий заводдорду куруш керек, өзү иштетип, ошого переобрабатывающий бир завод курулса, аркасынан бул пластик чыгат, пластик заводу болуш керек. Клеенкасы болсо клеенка чыгарган, кагаз болсо кагаз чыгарган. Ошолорду бул чоңоюп кете берет. Бул фабрикалар өздөн өзү бири-бирине байланыштуу да, чоңоюп кетер. Анан биздин иш жерлерибиз да ачылат да.